Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İbn Qayyim rahimahullah'ın Dard деген дава китебинде келке каршы көпчүлүк адамдар бул дүйнөдө өзүнүн мындай чыныгы жаралган максатын, чыныгы акыйкатын унуткан дейт. Өзүнө тийиштүү рызкысын да жоготкон, өзүнө арналган Аллахтан берилген барктуулукту, жакшылыкты да жоготкон. Мындайча айтканда өзүн арзан баага саткан адамдай болуп калган дейт. Бул жанагы гапилетте, кайдыгейликте жашоодогу максатынан тайган, Аллах Тааланын буйругун аткарбаган, күнөөгө малынып жүргөн адамдардын абалын сүрөттөп атат. Ва иннама yazharu lahum hada indal maut. Мунун баары эгерде ушу аракка мас болгондой болуп, дүйнөдө сүңгүп, тобо кылып жакшылыкка кайтпаган адам ушу мас абалында эле. Бунун баардыгы качан билинет? Өлүм алдында билинет деген. Өлүм келгенде адамдын балекет кайдыгер болсо дагы, кандай мас болсо дагы, жинди болсо дагы жаны чыгарды адам жашоонун акыйкатын түшүнөт. Толугу менен кыяматта дагы ачылат. Ал күндө ошондо адам өзүнүн кантип алдап жашаганын, кантип бул дүйнөдө тез өтүп кеткенин түшүнөт. Бул дүйнө бир соода жайындай. Ар ким акыретти үчүн соода кылып жатат мындай карасаң. Ким утту, ким утурду, ошондо билинет. Ошон үчүн акырет бул дүйнөдөгү эгин эгүүчү жай деген да. Бул дүйнөдө эгин эгүүчү жай бул акырет. Жазында дыйкандар эгет, анан күзүндө ураш айдалат ошондой. Чындыгында уттургандар өздөрүн уттум деп ойлойт дейт. Бир тилекке каршы. Дүйнөдөгү азгырыктарга, кооздуктарга, шахаваттарга, ар кандай туура эмес маалыматтарга сүңгүп кирип, жыргап атам, күлүп атам, бактылуумун деп ойлойт чында. Дүйнөнү акыретке алмаштырган адамдар. Дүйнөсүн акыретке алмаштырды. Түбөлүк бакытты убактылуу жыргалчылыкка алмаштырып салгандар. Жакшылыктын баарын бул дүйнөгө деп, бул дүйнөдө арнабай бир элдин жырга, күл, көңүл ачуу менен жашаш керек. Ошого эле ыраазыбыз ушул дүйнөдө деп. Эч кандай арам, адал, бул болот, бул болбойт, шариаттагы рамка деген менен баш оорубайт да. Кайсы нерсе менин табитиме, шахаватыма жакшы болсо ошону кыла берем деген адамдар. Бар күчүн дүйнө үчүн жумшады, убактылуу нерсе үчүн баарын берди. Ал эми чыныгы байлыкты жоготту, акырет байлыгын, түбөлүктүү байлыгын, түбөлүктүү бактысын. Акылдуу адам ушундай болот деп айтат дейт. Көргөндү жаса, укканды таштап сал деген сөз. Мындай чыкты акыретти ким көрүп келиптир? Анан бар болуп калабы, жок болуп калабы? Бир Кудай билет, жашоодо бир келесиң, каалаганыңды кыл, каалаганыңды ич, каалаганыңды кутур деген түшүнүктөгү адамдар дейт. Адам көрүп турганын кантип берсин дейт. Көрбөгөн акыретке кантип ишенсин дейт. Маселе ишенимдин алсыздыгында да. Мына ушундай сөздөрдү айткан адамдар баары өтүп кеткен тарыхта. Мына ошентип биз көргөнүбүзгө, сезгенибизгө, материалдык жашап жатканыбызга мына ушунун негизинде жашайбыз. Нерсени арам дебегиле, тыйбагыла деген түшүнүктөгү адамдар. Себеби булардын якыны алсыз, ишеними алсыз. Ал эми шахваттарга болгон арзыбаган, убактылуу дүйнөгө болгон каалоолор күчтүү. Адамдарга окшоп элдин баары жыргап атпайбы, элдин баары кылып атпайбы, биз деле кылабыз деп, арам, адалды ажыратпай эле жашагандар. Көпчүлүк адамдар мына ушул бул дүйнөдөгү соодада уттурууда, мындайда банкротто деген сөз. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген чыныгы банкроттуулук, бул кыямат кайымда адам келет, эч кандай сооптон ээ болбойт. Мындай прибыли жок, үлүшү жок. Болсо да аны бирөөгө берет, зулум кылган адамдарга. Бирөөнү тилдеген, бирөөнү ушактаган, бирөөнү жамандаган. Анан аларын берип бүткөндөн кийин алардын күнөөсүн алат, Алла сактасын. Ал эми бул дүйнөдө эч кандай топтогон эмес, арамдар менен кылып соопторун жоготкон, Алла сактасын. Ушул көпчүлүк адамдар утулууда дейт бул дүйнөдөгү соодада. Алла Таалам Бакара сөзүнүн 86 аятында айтат: "Улайикаллазина аштараул хаята дунья бил ахира, фала юхаффафу анхумул азаб ва лахум юнсарун." Дүйнөсүн акыретке саткандар, алар жардамсыз калгандар. Кыямат кайымда алардын азабы жеңилдетилбейт, аларга эч кандай жардам берилбейт деген. Ушул арзыбаган дүйнөсүн, ушул убактылуу жашоосун сатып салгандар, акыретке алмаштырып, акыретин сатып салгандар ушул дүйнөгө. Ошолордой дейт. Акырет кереги жок, ал көрбөгөн нерсем, ал барбы, чынбы, бир Кудай билет. Аз мен по факту ушуну жашоом менен жашайм деген. Аллах Таалам дагы бир аятта, 16 аятта не дейт? "Фама робихат тижаратухум ва ма кану мухтадин." Алар соодасынан эч кандай пайда алган жок, туура жолду тапкан жок, жана утулушкан булар дейт. Кыйроого учурашкан. Жанага дүйнөсүн, акыретин сатып салган адамдарды айтып атат. Акырет үчүн кам көрбөйм дегендер.
эртеңки күндү эртеңкиге ташта, аны бир Кудай билет, же көрүп келген барбы деп жана сүйлөгөндөр эч кандай үлүшү жок адамдар дейт. Алардын соодасы дагы банкротко учрагандар. Кыяматта баары ачыкка чыгат, ошондо ким уттурганын билет, ким өкүнөт, ким сүйүнөт, баардыгы ачык болот дейт. Уткандар өзү пайда менен саткандар. Дүйнө ушунчалык кыска, акыретти кантип сатып жиберишет деп. Адам алейхисаламдан баштап ошо кыямат кайымга чейинки болгон убакыт акыреттеги күнгө салыштырмалуу бул көз ирмем. Ушундай. Бул адамдын өмүрү айтылган жок бул жерде. 50-60. Адам, Алла Таалам адам баласын жаратканда ошо кыямат кайымга чейинки убакыт өзү кыска. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламдын акыркы пайгамбар болуп келиши бул кыямат деген. Мындан ары пайгамбар келбейт, кыямат келет деген. Ушундай тез өткөн заманда анан тембөл 60-70 жыл жашаганын кайдыгерликте, уктоодо, акыретине кам көрбөй жашаш кандай акылсыздык, эмне деген бул мастык, не деген кайдыгерлик, не деген түркөйлүк, не деген караңгылык деп автору эскерүүдө. Бул дүйнө көз ирмемдей эле, түбөлүк жашоого салыштырганда эч нерсеге эмес. Ага кантип алданып калабыз дейт. Акылдуу адам кантип ошо 2 күндүк, 3 күндүк күнүн узак күнүнө алмаштырып салсын. Ошо 2-3 күнө жыргай берейин, анан калганын эмне кылсаң мен ошо кыл деп акылдуу адам айтпайт. Келечекке деп кам көрөт. Алысты көргөн адам экен. Мындай экен деп жашоодо деле адамдарды мактайт. Келечеги үчүн кам көрөт экен. Учуру менен жашабайт экен деп бул белгилүү закономерность. Эми ушул дүйнөнүн ушундай тез өтүп кеткенин бир нече аяттарды эскерет автору. Юнус сүрөсү 45-аят. Ва яума яхшуруhum yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna baynahum. Юнус сүрөсү 45-аят. Кыяматта адамдар 1 сааттай эле жашаптырбыз деп ойлойт. Дүйнө ошондо ушунча кыска экенин көрөт. Күндүзгү убакыттын 1 саатындай гана жашаппыз деп айтат. 24 саат болсо, мисалы, ошон 1 сааттындай эле жашоо болгон экен деп элестетишет. Инна манта муңдиру майяхшаха. Эй Мухаммад, сен корккон адамдарга эскертүүчүсүң. Кааннахум яума ярунаха лам ялбату илля ашиятан ау духаха. Назиат сүрөсү 44-45-46 аяттар. Сен корккондорго эскертүүчүсүң. Кыямат келгенде адамдар кеч же таң сыяктуу эле өттү дейт. Дүйнө эстен чыгат дейт. Мисалы, кечкирин асырдан шам кандай тез өт. Же болбосо эртең менен күн чыккандан бешимге чейинки убакыт кандай тез өтөт. Мына ошондой эле жашоо болуптур дейт. Аккаф сүрөсү 35-аят. Кыяматта дүйнө 1 сааттай эле сезилет, мына чындык дейт. Кыямат кайымда алар 1 саат, күндүздүн 1 саатындай эле жашаппыз деп ойлойт. Муъминун сүрөсү 112-114 аяттарда Коля камла бистун фил арди адада синин. Коли лабитна яуман ау ба'да яум фас'алил аддин. Аллах Таалам сурайт, канча жашадыңар жерде? Алар 1 күн же андан аз дешет. Дүйнө чын деле кыска дейт. Ушун нерсени силер билгениңерди аны. Ошондой эле кыямат кайымда Тоха сүрөсүндө кыямат кайымда адамдардын жана бузукул тоо кылбай өкүнүп кеткен, күнөө менен өтүп кеткен, тоо кылбай өтүп кеткен адамдардын өкүнүчүн эскерип, алардын дагы сөздөрүнөн Куранда келтирет. 102-104 аятта. Ал күнү кылмышкерлер, бузукулар 10 күн, 1 күн гана жашаптырбыз деп айтышат. 10 күндө эле жашаппыз дейт. Нахну а'ламу бима якулун. Ушул дүйнөнүн акыйкаты ушуда. Ибн Кайым рахимахулла да бир сөзүн айтат. Адам жаны чыгып атканда, бала чагынан баштап, төрөлгөндөн баштап, ушул күнгө чейин келген өмүрү бир сызыктай болуп алдынан, экрандан өткөндөй болуп өтөт экен да. Төрөлгөнү, жаш бала чагы, 10-12 жаш, 20 жаш, 30 жаш бүт. Мындай чыккан бир 10 секунд эле өткөрүп коет адам. Кыяматтагы чындык ушундай. Фама муну билип туруп дүйнөгө алданып калуу чоң акылсыздык дейт. Акылдуулар түбөлүктүү жайды убактылууга сатпайт. Акылсыздар болсо арзан соодага алданып кетет дейт. Жана адам алкаш болуп калганда өзүнүн үйүндө эле бартер кылып салат. Баргы илгери бир бөтөлкө арак үчүн барып эмне кылат? Машинасын сатат, үйүндө буюм барын сатат, холодильник сатат, үйүн барын куржалак кылып калтырат. Жана картага оюнуп кетип, мээси иштебей калып, зависим болуп калган адамдар барып, үй бүлөсүн залогко коет, аялын да коюп койгондор. Канча ушул окуялар болуп келген. Мына ошол оору болуп калганда адам колунда эмне бар болсо ушул эптеп жана кумарга жетиш үчүн наркотигине, арагына, эмне менен ооруп калган болсо, ошого жетиш үчүн бүт нерсени курбанчылык кылууга даяр да. Мына оорунун кесепети кандай? Дарттын кесепети кандай? Адам жан дүйнөсү ооруса, караңгылыкка түшүп кеткен болсо, мына дүйнөсүндө эле мейли мен
тозокко түшөйүн, ушул дүйнөдө эле жыргай берейинчи деген дейгеп да. Мына ошо кыяматта ким уткан, ким утулганын билинет. Себеби бул дүйнөдө ар ким өзүн сатып жатат. Ким кутулат, ким өзүн жок кылат белгилүү. Мындай чыкканда бул дүйнөдө сатуучу менен сатып алуучу бар. Ошон үчүн Куранда көп жерде эскерген. Силер тижарадасыңар, бизнесте жүрөсүңөр. Кээ бир момундар бейишти сатып алды, өздөрүнүн жаны менен, малы менен. Кээ бирлер болсо акыретин сатып салды, кереги жок мага акырет. Ушул дүйнөдө эле мени калтырып коюп бол жетиштүү деп иблистин өтүнүшүн сурагандар бар. Иблис түшүнкөн да, мени кыямат кайымга чейин калтыр, андан кийин эмне кылсаң өзүң бил деген. Мен даярмын деген бар. Кыяматка чейин каалаганымды калчайын, каалаганымды кылайын деген. Ошого чейин мага сурок бер деген. Мына ошондой иблистин кадамына, абалына, жашоосуна окшошкон адамдар бар. Инна Аллаха иштара минал муъминин анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна. Тауба 111-аят. Аллах момундардын жанын, малын бейишке сатып алды dedi. Силерге бейишти берем, мына силер мондай колдосуңар. Жакшылыкка коротосуңар акчаңарды. Жаныңарды буйрукка аткарууга коротосуңар. Жаныңарды тыюудан тыйылууга колдоносуңар. Фастабширу би бай'укум аллади бай'атум бих ва залика хувал фаузул азим. Ошол соодага сүйүнгүлө. Ошол бейишти сатып алган. Мында чоң утуш, чыныгы жеңиш ушул дейт. Бул сооданын алгачкы акысы, муну жакшы түшүнгөн арзан нерсеге алданбайт. Мына ушуларды Аллах Таала эскерип, ушундай момундарды сүйүнчүлөгүлө деген, тобо кылган, сыйынган, Аллах Тааламды мактап, даңктаган, рүкү сажда кылган, жакшылыкка буйруган, жамандыктан кайтарган, Аллахтын өкүмдөрүн сактаган момундарды сүйүнчүлөгүлө деген Тауба сүрөсү 112-аят. Ат-таибуна ал-абидуна ал-хамидуна саихуна al-raki'una sajiduna al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafiduna li hududillah wa bashshiril mu'minin. Аллаху акбар. Мына бул сооданын шарттары деген. Буйрукка чакырат, жакшылыкта чакырат, жамандыктан тыят, Аллахтын рамкаларын сактайт, чектерин, границаларын, кайсы арам, кайсы адал. Тобо кылып, сыйынып өткөн адамдар. Мына ушуларды эмне деди? Сүйүнчүлөгүлө деди. Бейиш менен. Соодадагы, бейишти сатып алуудагы шарттарды сактаган. Андан кийин Ибн Кайым рахимахулла эскерет, күнөөдөн жүрүүнүн, тобо кылбай өтөөрүнүн акыбети кандай нерсеге. Күнөө дегенде туугандар бул эң чоң күнөө капырчылык, анан ширк, андан кийин кете берет. Бидат, динге жаңылыктыр, анан намаз окубай жүргөн адамдар, чоң ислам негизи буйруктарын аткарбай жүргөндөр. Баарына тиешелүү. Туугандар билесиздер, намазды таштап, намаз окубай жүргөн бул урдагандан да жаман. Зына кылгандан да жаман. Аз бирөө урдап коюптур, тигин өлтүрүп коюптур. Аларда чоң күнөө, бирок намазды таштап жашоо, намазсыз өтүп кетүү андан да жаман. Ушун көп адамдар элей салбайт. Алланын акысындагы кылмыш кылып атканын билбейт. Ушул дүйнөгө келген максатын аткарбай атканын билбейт. Мына ошондой күнөөдө жүрүү менен дагы эмнелерди зыяндалып келет. Азыркы адамдын башындагы бакыт бар да, ден соолугу бар, байлыгы бар, эмне деген сан жетпеген жакшылыктар бар адамда. Хадыра деген көрүп жүргөн, сезип жүргөн жакшылыктар бар. Мына ошондой жакшылыктарын акырын жое баштайт дейт. Ким жое баштайт экен? Ошо күнөөдө жүргөн адам. Караса берекеси кетип аткан, азайып аткан, көзүнө көрүнбөй аткан. Элестеткиле, бир эле жакшылык мына жүрөктө берген тынчтык деген эмне деген бакыт. Алла Таала ушундай жүрөгүңө тынчтык берет. Сени эч ким ал тынчтыгыңды алып кое албайт. Мына ошо күнөөдө жүргөндөргө бир эле тынчтанууну жүрөгүнө салып койсо, жүрөгү бүкүтүк, ой жиналбаган, эч нерсеге тойбогон, жаны бир жерде турбаган, ушинтип жан далбастап жашоосунда өтүп кетет. Керек болсо Аллах берип койгон жакшылыктарын колдоно албайт кээ бир адамдар. Акчасын колдоно албайт, мал мүлкүн колдоно албайт, өзүнүн жакшылыгына, малына, мүлкүнө кул болуп өтөт, Кудай сактасын. Кул болуп, ошону коргоп, колдоп, бекитип, жашырып, ошонун сарсанасы камын отуруп акыр өлөт. Мына ушулда жүргөндө жана келе турган, башында дагы келечекте келе аткан жакшы неаматтарды кесип салат дейт. Келе турган жакшылыктарды токтотуп салат. Аллахтын ырыскысы чындыгында баш ийүү менен гана сакталып калат. Ошон үчүн айткан алымдар, чындыгында Алланын неаматы шүгүрчүлүк менен көбөйөт, чоңойот, берекелүү болот. Кичине неаматка шүгүр кыласыңбы? Алла Таала машырып берет сага. Ал эми жакшылык капырчылык менен тайып кетет деген. Мындай ошол нерседен адам ажырап калат деген сөз. Кур калат деген сөз. Качып кетет. Адамдын жан дүйнөсүндө канча деген ыймандын артынан келген даамдагы бакыттар бар. Адам кур калат. Стресс, депрессия, ойлору, күнөөлөрү адамды жөн койбойт.
миң кооздонуп жашасын, миң кандай жакшылыктар көрсө эле ал жүрөгүнөн тынчтык таппайт. Себеби Алла Таалам ушундай эрежени койгон. Не деген? Аллахтагы жакшылыкты тоң моюндук кылып адам жете албайт дейт. Аллахтагы жакшылыкка, Аллахка күнөө кылып, Аллах менен согушуп адам ала албайт. Бул сыртынан бизге ушинтип көрүнөт. Мо күнөө кылса деле мындай жакшылыктарда жүрбөй деп. Бирок анын жүрөгүндө кандай тынчтануу бар экенин аны бир Аллахка маалым. Вакад жа'ала Аллаху субханаһу ли кулли шей сабабан афа. Аллах ар нерсенин себебин койгон. Бүт нерсенин себеби бар. Ошол бактылуу болосуңбу, жакшылыкка жетем десең, анын себептери бар. Жамандыкка түшөм деп атасыңбы, бактысыз болом деп, анын себеби койгон. Жамандык, жакшылыктын себептери мына күнөө, жакшылыктын себептери баш ийүү. Аллах жакшылыкты сактагысы келсе бир адамда, анда ал адамга ошол жакшылыкка шүгүр кылууну Алла Таалам адамга илхам берет. Илхам деген жардам берет. Эгер кайсы бир адамдан жакшылыкты кетиргиси келсе, анда ал адамды таштап коет. Өзүнө таянып, ошол менен күнөөгө чөмүлүп кетет деген сөз. Адам муну өзүндө да башкалардан да көрүп эле келет. Күнөөнүн кесепети кандай экенин. Бирок таң калыштуусу ушундай көрүлсө деле таштабайт да, кээ бирлер сабак албайт. Тарыхта нечендеген адамдар байлыктын үстүндө жүрүп кантип кол жууп калган, кантип кырсыктар, балелерге түшкөн. Бул өзүнө өзгөчөсү. Баарына болот, мага болбойт дейт. Бул чоң алдануу. Мындан да өткөн надандык барбы, мындан да өткөн өзүнө зулумдук кылуу барбы деп эскерип атат. Эми бул бөлүмдө кыскасы күнөөнүн артынан адамдын башындагы бакыттарды жоготот, анан келаткан жакшылыктарды да тосуп салат. Буга далилчи кайсыдан айтып атат? Шура сүрөсү 30-аят. Ома асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Башыңарга түшкөн бале өз колуңар менен кылган иштин жыйынтыгы, кокусунан эмес дейт. Колуңардан келип чыккандын кесепетинен. Жерде да, суда да бузукулуктар чыкты, адамдардын өз күнөөлөрүнөн. Аллах ошон менен эскертет, баленин азабын таттырат дейт. Адамдар кылган баленин артынан ырыск азаят, жан токтойт, багым баттайт. Мына ошолордун баарын эскерген. Ошол эле карама каршылыгы Араф сүрөсү 96-аят. Валау анна ахлал кура аману ваттақу лафатахна алейхим баракатин минас сама вал ард. Эгер айыл ээлери ыйман келтирип таква болушканда, биз аларга асмандан ырыскынын берекенин эшигин ачылып коймокпуз дейт. Асмандан жана жерден. Күнөөдө чөмүл жүргөн адамдын бул дүйнөсүндө да, акыретинде дагы азап бар. Бирок адам муну өзү да көрөт, башкалар да көрөт, ошонсо да токтобойт дейт. Бирок эске албайт деп атат да. Акылдуу адам күнөөкөрлөрдүн абалынан сабак алган адам. Ошентип күнөөдөн токтойт. Мисалы Куранда Фираундун эмнеге эскерди Алла Таала бизге? Мына бийликтин артынан текебер болгон адам. Куранда Корунду эмнеге эскерди? Байлыктын артынан капырчылыкка жеткен адам. Куранда жанагы Каф сүрөсүндө Аллахтын жакшылыгына көзү май басып кутуруп, менин эмгегиммен мен деген адамды эмнеге эскерди? Канча деген окуялар эскерди, жөн эле эскерди. Мына ошондой болуп калбагыла. Сериң эмес 50-60 жыл биякта турсун, 1000 жыл, 1,5 жыл жашаган адамдар өтүп кеткен. Ошолорго буйруган эмес. Силерди акылсыздык кылып, кайрадан ошолор түшкөн чуңкурга кайра чөөрбегиле деген сөз да. Өрнөк сабак алгыла деген сөз. Ибн Кайым рахимахуллах күнөөнүн дагы бир балесин эскерет. Күнөөнүн дагы жазасынын бири адамдын өз коргоочусу болгон, Аллах Таалам берип койгон периштелер бар адамга. Ошолордон дагы алыстатып салат. Шайтанды ага жакындатып салат. Күнөө кылган сайын периште андан алыстайт. Бир эле күнөө чоң аралыкка жеткирет дейт. Периштелер бар да, жанында адамдын жанында жүргөн периштелер бар. Ошолор алыстайт. Айрым риваяттарда айтылат, адам калп айтса, периште анын жытынан, адамда жыт чыгат, жагымсыз. Мына ошол адамдан алыстайт. Эмне үчүн чеснок жеп, пияз жеп, намаз окугула дейт. Периште ошо адам намаз окуганда да кадимкидей адамдын оозундагы жаман жыттан периште да жиркенет да. Мечитке барбагыла дейт, чеснок жеп алып туруп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма оозуду жууп жүрүүгө, мисвак колдонууга буйруган. Үйүнө кирсе да, намазга киришерде да, үммөтүм оор болбосо ар бир намазга буйрумакмын деген. Мына ушул периште ушундай ардактуу, урматтуу махлук Алла Таалам белек кылып жакшылыкта жүргөн адамдарга койгон. Алар коргоп, колдоп, периштелер жүрөт адамдардын арасында. Ар бир адамга бекитилген периштелер бар. Эми айтып атат, эгер бир калп ушундай болсо, анда көп жана оор күнөөлөрдө тобо кылбай жүргөн адамда кимдер курчап калды? Албетте жиндер. Эгер Аллахты көп зикир кылган адамдарда периштелер кубанат, курчайт деген. Дагы бир асарларда, салафтарда айтат, адамдын таң аттырганда эле
периште дагы шайтан дагы келип талашат экен. Ошол адамда ким бүгүн жанында коштойт? Зикири болуп таңкы зикирин кылып жакшылыкта баштаса периште калат, болбосо шайтан калат. Анан шайтан кечке чейин аны өзүнүн көзөмөлүндө алып жүрөт. Эми шайтан көзөмөлдөгөнүн белгилүү эмне болор ал адам. А периште жанында жүргөндөн билет адам. Адам сезилет, жеңил жүрөт, көңүлү ток болот, сүйүнөт, кубанат. Периште курчаганда адам, мисалы кээ бир Куран окулган үйлөрдө жакшылыкта болгондор үй кичинекей болсо деле үй кенендик бар, жеңилдик бар. Мындай сүйүнүч, кубаныч, нур, атмосфера башка. Уруш, жаңжал, күнөө болуп аткан үй чоң хан сарай болсо деле ал үйдө ырайым жок, нур жок, периште жок ал жерде. Ал жер жин шайтан. Кооз үй болсо дагы адам жан дүйнөсүнөн түнөк таба албайт ал жерде. Аны практикада да мындай да сезилет. Периште жакындап отурат, жүрөк, акыл, амал оңолот. Мындай периште жакындаган сайын адам ушуну сезет экен. Жүрөгүндө да, акылында да, ошол күнүндүк жашоосунда дагы, керек болсо өлүмдө дагы. Ошол периште эң жакын дос адамга. Жүрүп керек болсо ошол адам төшөкөлүндө жатып өлөр алдында да келип периште соротот, билесиздерби? Адам ошо кайгы, стресске чөт, өлө турган болсом, эмне болду эми бул жакта абалым? Өлдүм го, курудум го, кыйраган амалым барбы? Кантип Алла таалам жолуктурам деген ар кандай адам ойго батышы мүмкүн. Шайтан болсо ал кезде дайыма келет. Сен курудуң, өлдүң, сени күнөөгө кечирбейт. Сен жырган жоксуң деп адамга жаман ойлорду салат. Мына ошондой периштелер келип, эмне дейт? Фуссилат сүрөсүндө 30-31 аятта Алла таалам эскерип мындай дейт. Инналлазина қалу роббуналлах сумма истақому татаназзалу алейхимул малаика. Ошол иман келтирип, жакшылыкта жүрүп, Роббим Алла деген адамдарга, бекем жакшылыкта жүргөн адамдарга периштелер түшүп мындай дейт. Мунун тафсиринде ошо адамдын жаны чыгарда деп келет. Эй, коркпогула, вала тахсану, кайгы капага түшпөгүлө. Ва абширу бил жанна. Силерге уадаланган бейиш менен сүйүнчүлөө деп мындай кабарлап сүйүнчүлөйт да. Дүйнөдө да силер менен дос элек, жакын элек, акыретте да дос болобуз, жакын болобуз дейт. Мына сүйүнчүлөгөн периштелер келип, адамды ушинтип жаны чыгар кезде кубанычка бөлөйт. Көңүлүн ток кылат. Ал эми капырчылыкта, бузуклукта жүргөндөрдү ал белгилүү хадистерде кандай кебете менен келери периштелердин. Аллах периштелерге айтат: "Анни маакум, мен силер мененмин. Фатаббитул ладина аману." Жана мага иман келтирген адамдарды бекемдегиле деген. Бул кайсы сүрө? Анфал сүрөсү 12-аят. Мындай чыккан Алла таалам айтат: "Эй периштелер, мен силермен, силер болсо менин жолумда жүргөн жакшы адамдарды бекемдегиле." Бекемдегиле деген сороткула, жакшы сөз айткыла, кубандыргыла, сүйүнчүлөгүлө. Шайтандын торуна түшүп калып, жана стресске түшпөсүн. Өлүм алдында дагы эмне кылып атат? Мотивация берип атат да, мындай адам көңүлүн көтөрүп. Коркпо өзүңдү, чөкпө, өзүн таштап салба деп. Жанагы капырлар, акыретке даяр жоктор, көздөрү чекчейип, өлгүсү келбейт, тырышып отуруп өлөт да, Кудай сактасын. Ал эми момун адам жан берип атса да сүйүнөт, кубанат, Аллахка жолугууну эңсейт. Коркпойт ал өлүмдө. О, жалпысынан болушун, бирок ары бара турган жашоодон коркпойт. Ал эми күнөөкөр акыретке даярдыгы жок, Аллахтан алыс болгон адамдар, Кудай сактасын, эң чоң трагедия. Мен практикада көргөм, бир адам зыяратка барып, анан эме дептир. Өзүм зыяратка барып, анан отуруп, сүйлөшүп, ушундай таасир алдым да, ушул 2 айда өлөт деген адам. Жашынакай эле кирип, чайын берип, жүзүндө жылмаюу. Анан ушинтип атат врачтар, деди да, ушундай 2 ай деп атат, эми Кудай билет, бирок ошо болбой калыптыр, мени кеч болуп калыптыр деп анан сүйлөшүп. Ошол тоба кылып, Аллах тааламды сагындым деп мындай эч бир неме жок да. Коркуу же стресске түшүп кеткен, депрессияга түшкөн андай жок. Токчулук, тынчтык, спокойствие, сонун абал. Жүзү да жакшы, машалла. Өзүн таштабай. Аппетити деле жакшы. Өтүп кетти. Кийин бар ошо 2-3 айдын аралыгында өттү да. Дагы бир адамдарда көрөсүң, ушул эч мындай жүрөгү ток эмес, бүкү-түкүдө жүргөн адамдар. Кичине оору менен сыналып калса эле өзүн таштап салган адамдар, Кудай сактасын. Мына ушул нерсе практикада эле адамга чагылдырылат. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин. Аллах таалам өзүнүн Куранда айткандай: "Уйфаббитул ладина аману фил хаят дуня вал ахира" деп иман келтирген, сойлих амалдар кылгандарды Аллах таалам бекем сөз менен бул дүйнөдө да акыретте бекемдейт деген. Бекемдүү деген туруктуу, тынчтанып, шайтандын васвасына кирип кетип, стресс, депрессияга кирип, жана да айрымдар болуп өздөрүн таштап салып, же бирөө азын өлүп, бирөлөр дагы бир түрлүү түркүн адамдар, Кудай сактасын. Бир башына келген балиде кандай абалга кептелип калат. Ал эми имандуу, жакшылыкта жүргөндөрдү Алла таалам бекемдейт, коргойт, колдойт.
Өзү эле эмес, керек болсо периштелерине да буйрук берип атат. Ошон үчүн адам үчүн периштеден да пайдалуу дос жок деген. Ойгонгондо да, уктаганда да, жанында да, өлүмдө да, кабырда да таштабайт. Элестеткиле, мисалы, уктаарда да дуа кылып, кимде-ким аятыл курсун окуса, бир периште таң атканча турат. Дуа кылат, истигфар кылат. Мечитке бардың, намаз башталганча периштелер сага дуа кылат, истигфар кылат. Үйүңө бисмилла деп кирдиң, Куран окудуң, периштелер канча дерсе адамды коштоп колдоп жүрөт. Жүрөккө чейин таасири бар. Периште жакшылыкка чакырат, шайтан жамандыкка түртөт. Ушул экөө күрөшөт. Периште жакын болсо, оозуңдан туура сөз кеп чыгат. Шайтан жакын болсо, оозуңдан жаман сөз чыгат деп. Кээ бирөө периштенин тили менен сүйлөйт, кээ бирөө шайтандын тили менен айырым ачык көрүнүп турат. Мында керек болсо илхам салуу деген ошол, илхам салуу деген Алла Таалам ушундай даярдап койгон келе. Токтоолук, оозунда даанышмандык сөз, ушунда периштелер дагы жардам бере тургандай кылып, илхам бере тургандай кылып Алла Таалам даярдап койгон. Ошо асарларда бар, жакшы сөз сүйлөсө периште салды деген сөздөр бар. Жаман сөз оозуна чыкса, муну шайтан салды деп. Периште чындыкты салат, шайтан жалганды салат, экөө тең жүрөктөн баштайт да. Кимиси адам канчалык жакшылыкка жүрсө, периштелерге жардам берген болот. Ошолдун жанында жүрүштүккө. Канчалык күнөөгө түшкөн болсо, анда жин шайтандарга жардам берет, жанында жүрүштүккө. Кыскасы, күнөөнүн жазасы акыры барып периштени толугу менен жок кылат, алыстатат. Шайтан жиндерди толугу менен өзүнө жакындатат. Болду, түшүндүрөт ба? Жин шайтан муну аралап калыптыр, кыйын экен бул адамды деп айтабыз го. Жана адам сөгүнүп жүргөндө, ачууланып жүргөндө да периште адамды успокоить этет. Жардам берет ушу жакшылыкта жүргөн адамга. Ал эми шайтан наоборот, адам урушканда, сөгүнгөндө, жана колуна бычак алса, же мынтык арыж алса, даттырып салат. Адам өзүн контролдо албай калат, ушундай. А шайтан наоборот, ушундай бузукулукка, эмоцияга чакырса, периште неге чакырат экен адамды? Токтоолукка, сабырдуулукка, жакшылыкка, туура сөз сүйлөөгө. Керек болсо мусулман адам бирөөгө да дуа кылса, периште ага да дуа кылып берет. Сага да болсун ошо, сага да болсун деп. Бул хадисте келген. Ошон үчүн периштелердин курчап, адам менен жакын жүрө турган абалдар аябай көп. Бул Алла Тааламдын белеги, жакшылыгы адам. Жакшылыкта жүргөндө адам өзү алсыз, жалгыз өзү алсыз. Ошентип периштелер колдоп, коргоп, жанында жүрөт. Бул деген сөз периштеден жардам сурап жүрүү деген сөз эмес. Деле түшүнбөй, периштелерден дуа кылып, периштелерден сурап жүрбөсүн. Аллахтан сурайт. Ошо Аллахка жакын болуп, Аллахтан колдоо сурап, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгандыгыңан Алла Таалам өзүнүн кулдарынан сага окшогон эле бир кулдарды, периштелерди сага жаныңа жанаштырып коет деген сөз. Кайдыпи жана адам күнөөгө түшкөндө, бул деле кул да. Махлук, шайтан, жиндер адамды уялап калгандай эле периште дагы адамды уялап жакындап калат. Эми периштени курчаган адам менен жин шайтандар курчаганды айырмасы асман менен жер. Wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun дейт. Силерде ушундай бүт нерсени сактап турган периштелериңер бар. Силерди карап турган периштелер бар, жазып турган периштелер бар дейт. Эмне кылып атасыңар? Бардыгынан кабардар дейт. Периштеден уялгыла деген канча асарлар бар. Сени менен коштоп жанаша жүргөн периштеден уялбайсың. Периште сенин коногуң го деген. Түндө келген периште бар, күндүз келген периште бар. Ошону кечке келгенче коногуңа сый көргөзө албай, ошончо балелерди алып келип, жиркентип, аны алыстатып, жана коногуңду үйүңө кууп чыкканга барабар деп асарларда көп келген. Аллах сактасын. Алла Таалам баарыбызга ийгилик тавфик берсин. Ушундай жин шайтандардын азгырыгынан бизди улак кылсын, периштелер курчап, жакын жүрө турган адамдардан кылсын, жакшылык иштерге жанаштырып, жаман иштерден бизди алыстатып, адамдардын жакшылыгына себепкер болуучулардан кылып, пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Тойбогон напсиден, кабыл болбогон амалдан, дуадан бизди сактасын. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.